ушул тууралуу карап койсоңуздар, бизге окшогон кембагал ушинтип жүргөндөргө кичине мыйзам түрүндө карап койсо деген өтүнүчүм бар да. Рахимахан Топчубаева жеке өзүнүн наамына жазылган жер тилкесине ээ боло албай жатат. Анткени анын өзүнө тиешелүү деп жүргөн жери бейтааныш болгон Дилшотбек Арабаев аттуу жаран тарабынан талашка түштү. Айтымында бул убакка чейин тиешелүү адистерге кайрылып, бир нече жолу соттук процесс өткөрүлгөн. Бирок анын жыйынтыгы арыздануучулардын тарабына чечилбей келүүдө. Ушул жылдын 19 ноябрь күнү соттук отурумда Арабаевдер жеңип чыгып, учурда үйдү бошотуп коюуну талап кылып жатышыптыр. Жаңы турмуш кылып бары айыл өкмөттөр, көз регистрлер, архитекторлор полный өздөрү өлчөп берди, өздөрү келип өлчөп беришкен. Ошол балдар деле бар. Бардыгы дайын. Ана мен 2015 жылдан бери кайсыл жактан пайда болду? Ким деген Дилшат Арапбаев, Дилшат Гүлшекира Арапбаева дегендер, алар мен тааныбайт экенмин. Кеч ошол чакырганда тааныдык. Аширов деген эмеси бар экен, ал жерге сотко чакырган жок мени. Чакырбастан мен жок, ошол тарапка чечим чыгарып койгон. Арыздануучулардын берген маалыматына караганда, бул убакка чейин мамлекет тарабынан берилген жер тилкесинин токтом кагазы Арабаевтердин да колунда бар экени маалым болгон. Бирок аларга токтом кандай жол менен берилгени белгисиз бойдон калууда. Учурда бул маселени териштирүү үчүн тиешелүү кызматтагылар иш алып барууда дешет. Үй сиздики экен, мана мен текшердим. Baştan, fundamentten başlap teşirabız da bunu dep tergөөчү ошентти. Göz ekstri boyunca ponlu bu tamam bolup turат азыр. Göz ekstri bu tamam, архитектура bu кустаман, айыл өкмөт bu кустаман, толку сот шуларга чечишет да, мана көрдүлөр, өзүлөр көргөздү мана. Талашта турган жер тилкеси боюнча тиешелүү адистерге уюлдук телефон аркылуу кабарлашып көрдүк. Бирок тергөө иши толук аягына чыкпагандыгына байланыштуу маалымат бере албастыгын айтып тим болушту. Жок, официально бере албайбыз азырынча. Биргөнүн жыйынтыгы менен беребиз. Өздөрүнөн сурайсыңар да, чөл жайынчы. Биз айтып атамыз, мыйзамды сакташка туура келип атат бизге. Бир топ жылдан бери такталбай жаткан жер маселеси боюнча Кара Суу районундагы мамлекеттик каттоо башкармалыгына кайрылдык. Тиешелүү адистердин айтымында Рахимахан Топчубаевага тиешелүү болгон жер тилкеси мыйзамдуу түрдө берилгенин айтышты. Жашап жаткан жерди закондуу түрдө алышкан. Бардыгы так. Барган жеринен биз маалымат алдык, бардык, көрдүк, бардыгы туура. Биздин эме айып жок ал жерде. Ол жерде ошо доверенность берген адамдан эме болуп атат да. Ошибка болуп атат. Рахимахан эже мен экөө тең бир эле токтом, бир эле жер болуп атат. Мамлекет тарабынан Рахимахан Топчубаевага берилген 6 соттук жер тилкеси боюнча учурда тергөө иштери уланууда. Мындан улам жер тилкеси кимдин наамына өткөрүлүп берилери азырынча белгисиз. Ал эми арыздануучулар бул маселени мыйзамдуу түрдө чечип берүүнү жогорку бийликтегилерден суранып келишет. Нурзада Сыдыкова, Адлет Тышанбаев, Элдар Өмүрбек уулу, Нур Ньюс.